Саламатсыздар. Универсал Кэж каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, мен бүгүнкү видеомдо чайниктин кеберин кантип кетирүүнүн жолун көрсөтөм. Биринчиден, кебер эмнеден пайда болот? Бир аз токтоло кетейин. Кебер бул сууда туз болот эмеспи? Ошолор суу ысый баштаганда көмүр кычкыл газына жана эрибеген чөкмөлөргө ажырап, мынантип чайнектин ысый баштаганда бууланып, чайнектин бетине, ички катмарына топтолот, эрибес чөкмө болуп. Андан кийин бул чөкмөлөр каерде? Чайнектин ички беттеринде, тефальда, трубаларда, суу аккан трубалардын катмарларында болот, ички бетинде. Дүкөндөрдө көп эле химиялык суюктуктар сатылат. Аны менен трубадагы суу аккан трубалардагы кеберлерди кетирүүгө болот. Ал эми чайнектеги тефальдагы кеберлерге колдонууга болбойт андай заттарды. Алар атайын трубадагы эмелер үчүн, накиптер үчүн. А чайнектеги кеберлерди уксус кислотасы менен жана лимон кислотасы менен кетирүүгө болот. Мынакей чайнектин ички бетиндеги кеберди көрдүңүздөр. Биз буга азыр жарымдан көп суу куябыз. Андан кийин мындай лимон кислотасынан 2 пачка салып алабыз. Мынакей суу кайнап атат. Мына лимонный кислотаны салабыз сууга. Магазиндерде арзан турат. Дагы бир эмени салып алабыз. Экинчи лимонный кислотаны. Эми акырын кайнатабыз. 1 саат акырын отко кайнатабыз. Андан кийин сиздерге көрсөтөм. Мынакей лимонный кислотаны сууга салып 1 саат кайнаттык. Эми азыр сууну төгөбүз, ичин көрөсүздөр. Мынакей чайнегибиз дагы ичи таптаза болду, кебери кетип. Чайнектин ичинде кебер пайда болбош үчүн сууга тазалоочу фильтрлерди коюш керек, сууну жумшарта турган. Андан кийин суу таза, ден соолукка пайдалуу. Суу таза болуп, кеберди пайда кылбайт. Кебердин пайда болушу ден соолукка абдан зыян. Боор, өттөгү таштарды, бөйрөктөгү таштарды пайда кылат. Ошондуктан тазалоочу фильтр кою керек. Жана ушундай ыкмалар менен чайнекти тазаласа болот. Видео жакса жазылыңыздар, лайк басыңыздар.